Кара Суу районуна караштуу номер 65-Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс 2-чейрек үчүн. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандала Туктабаевна алып барат. Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучулар гүл сыяктуу ачылат. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшы болсо, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн 7-айынын 25-и күнгө шаршемби. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз азык-түлүктөр деп аталат. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер азык-түлүктөр жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Сүрөт менен иштөөгө көнүгө бересиңер. Мага, сага, ага деген сөздөрдү маанисине жараша туура колдонуп, өз алдынча берилген конструкцияны улантасыңар. Жакшы, туура сакталган тамак аштардын ден соолук менен байланышы зор экендигин билип аласыңар. Алган билимиңерди күндөлүк турмушта туура пайдаланууга көнүгө бересиңер. Сабагыбыздын максаты түшүнүктүү болсо балдар, баарыңар китебиңердин 63-бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Мында бизге сүрөт боюнча суроолорго жооп бергиле деген тапшырма берилген. Сүрөткө жакшылап көңүл бурабыз балдар. Бул эмне? Азаматсыңар. Бул албетте муздаткыч. Муздаткыч ар бир үй-бүлөдө бар. Туурабы балдар? Анын ичинде эмнелер бар дейт? Балдар, муздаткычтын ичине жакшылап көңүл бургула. Муздаткычтын ичинде эмнелер бар экен? Азаматсыңар. Муздаткычтын ичинде эт азыктары, сүт азыктары, суусундуктар, туздалган бадыраң, ар түрдүү жер-жемиштерден жасалган ширелер, жашылчалар, жемиштер жана даяр азык-түлүктөр бар экен. Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Экинчи көнүгүүдө сөз айкаштарын окугула деген тапшырма берилдир. Келгиле анда эмесе сөз айкаштарын окуйбуз. Эң сонун сакталат. Жакшы сакталат. Сүт азыктары, эт азыктары, бышкан азык-түлүктөр, даяр азык-түлүктөр, туздалган бадыраң, туздалган помидор, туздалган капуста, туздалган балык жана туздалган эт. Мына балдар биз сөз айкаштарын окудук. Анда эмесе жогорудагы сүрөткө көңүл бургула балдар. Бул кайсыл бөлмө? Азаматсыңар. Бул албетте ашкана. Ашканада эмне бар экен балдар? Ашканада чоң муздаткыч бар экен. Сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар? Сүрөттөн апасын, кызын жана байкесин көрүп турасыңар. Ал эми бул кыздын аты Аня. Анда эмесе балдар 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында текстти окуп, суроолорго жооп бергиле деген тапшырма берилген. Алгач жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Баарыңар мени менен биргеликте окуп, жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алгыла. Чийки. Сырое. Даяр тамак. Готовая пища. Туздалган. Соленая. Бөлүгү. Отдел. Мына балдар, түшүнүп алдыңарбы маанисин? Анда эмесе биздин ашкана деген текстти окуйбуз. Аня бизге өзүнүн ашканасы жөнүндө айтып берип атат. Бул биздин ашканабыз. Анда стол, текчелер жана чоң муздаткыч турат. Муздаткычта чийки эт, даяр тамактар, сүт азыктары, туздалган азыктар жана суусундуктар сакталат. Жашылча жемиштер салган бөлүгү да бар. Мында азыктар көпкө чейин жакшы турат. Мына балдар текстти окудук, маанисин түшүндүңөрбү?
Анда эмесе суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Бул кимдин ашканасы? Азаматсыңар. Бул Анянын ашканасы. Ашканада эмнелер бар? Азаматсыңар. Ашканада стол, текчелер жана чоң муздаткыч бар. Үчүнчү суроо. Муздаткычта эмнелер сакталат? Кана балдар, муздаткычта эмнелер сакталат? Азаматсыңар. Муздаткычта чийки эт, даяр тамактар, сүт азыктары, туздалган азыктар жана суусундуктар сакталат. Муздаткычта азыктар кандай сакталат деп атат? Төртүнчү суроо балдар. Муздаткычта азыктар көпкө чейин жакшы сакталат. Мына балдар, биз текстти окуп берилген суроолорго жооп бердик. Анда эмесе балдар, төртүнчү көнүгүүгө көңүл бургула. Мында бизге сөз айкаштары менен сүйлөм түзгүлө деген тапшырма берилген. Азыр мен сөз айкаштарын окуйм, силер жакшылап көңүл бургула. Бизге бышкан эт, сүт азыктары, туздалган бадыраң, даамдуу салат, пайдалуу азык, жүзүм ширеси деген сөз айкаштары берилиптир. Мына ушул сөз айкаштарын пайдаланып, сүйлөм түзүшүбүз керек экен. Кана балдар, баарыбыз ойлонуп, аракеттенип, сүйлөм түзөлүчү. Сүт азыктары деген сөз айкашына сүйлөм түздүм мен. Анда эмесе угуп тургула. Сүт азыктары ден соолукка абдан пайдалуу. Апам даамдуу салат жасады. Мага жүзүмдүн ширеси жагат. Сага туздалган бадыраң жагабы? Мына балдар, мен 3 сүйлөм түздүм. Бизде дагы бышкан эт жана пайдалуу азык деген сөз айкаштары калды. Буларга өзүңөр түзүп дептериңерге жазгыла. Анда эмесе балдар, 5-нчи көнүгүүгө көңүл бургула. Мында азыктардын түрлөрүн эстегиле деген тапшырма берилиптир. Сүрөттөргө карап, азыктардын түрлөрүн эстегилечи кана. Азаматсыңар. Нан азыктары, сүт азыктары, эт азыктары, суусундуктар. Нан азыктарына ак нан, кара нан, бөлкө, батон жана ар түрдүү ундан жасалган печеньелер, торттор, пирогтор кирет. Сүт азыктарына болсо сүттөн жасалган азык-түлүктөр кирет. Мисалы, айран, сүт, каймак, быштак, йогурт жана башкалар. Ал эми эт азыктарына балдар, койдун эти, уйдун эти, тооктун эти, жылкынын эти, чочконун эти жана башкалар. Суусундуктарга түрдүү жер жемиштерден жасалган ширелер, жогоруда турган суусундуктар, ошондой эле максым, шоро, тан жана башкалар кирет. Анда эмесе балдар, эсиңе тут белгисиндеги барыш жөндөмөсүндөгү жактама ататоочтордун айтылышына жана колдонулушуна көңүл буруп, эстеп калгыла. Мен мага, сен сага, ал ага. Мага ботко жагат. Мага суюк тамак жакпайт. Сага палоо жагат. Сага борш жакпайт. Ага 5 бармак жагат. Ага каттама жакпайт. Балдар, мына бизге берилген тапшырмалардын баарын аткардык. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык? Бүгүнкү сабакта силер менен биргеликте сүрөт боюнча суроолорго жооп бердик. Сөз айкаштарын окудук. Текстти окуп суроолорго жооп бердик. Берилген сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түздүк.
Азык түлүктөрдүн түрлөрүн билип алдык жана аларды туура сактоо керек экендигин түшүндүк. Анда эмесе үйгө тапшырма 5-көнүгүүдө берилген сүрөт аркылуу чакан текст түзүп келесиңер. Сабак силерге жаккан болсо абдан кубанычтамын. Анда эмесе кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.